Жапаров мени таң калтырды. Төбө чачымды тик тургузду. Ушинтип эле айтайынчы. Биздин өлкө Жапаровдун жетеги жана ортомчулугу менен Орусияга санкциядан качууга жардам берип жатканы белгилүү. Буга санкцияны айланып өтүү үчүн акча жүгүртүлүп жаткан көмүскө фирмаларды мамлекет көрмөксүмгө салганы. Керек болсо алар ыңгайлуу иштесин деп атайын мыйзамдарды кабыл алып жатканы буга далил. Мындан президент Жапаров өзү жекече дагы пайда көрүп жаткандай. Мисалы чет жака иш сапарга чыкса, менчик учактарды пайдаланат. Ушуларды карап алып, Кыргызстан жакында батыш санкцияларынын экинчи толкунуна кабылар бекен деп жүргөм. Дал ушундай болду. Европа биримдиги Кыргызстанга түз санкцияларды жарыялады. Азыр мени тынчсызданткан таптакыр башка нерсе. Орусиянын аскердик техникасына зарыл берген компоненттерди сатып алууга Кыргызстандын мамлекеттик ишканасы аралашканы чатак болду. Бул санкцияны айланып өтүүгө көмөктөшүү эмес, бул согушка катышуу дегенди түшүндүрөт. Демек биздин президент Кыргызстанды санкциялык тизменин гана эмес, аскерий чабуулдун бутасына кептеди. Анткени согуш ачкан өлкөгө мамлекеттик деңгээлде курал-жарак алып берип жатсаң, демек сен тек гана сайыздаш эмессиң. Сен аскердик сайыздарсың. Ошол куралдан негизсиз айыпталган өлкөнүн тынч жаткан элине ок атылып жатса, демек алар дагы коргонуу үчүн колунан келгендин баарын кылат. Азыр кенен токтолобуз. Буга чейин Кыргызстан Орусияга санкцияны айланып өтүүгө жардамдашканы тууралуу көп эле материал чыгардык. Кээде өзүбүз иликтедик. Айрым учурда башкалар жарыялаган маалыматты анализдедик. Акыркы күндөргө чейин абал төмөндөгүдөй болчу. Бизде криптовалютага байланышкан компаниялар тобу бар. Буларды Орусиялык федералдык коопсуздук кызматы ФСБ көзөмөлдөйт. Жана алардын Орус мамлекетинин коргонуу секторун каржылаган кадимки Промсвязьбанк менен байланышы бар. Сыртынан компаниялардын негизгилери эл арасында молдовалык бозгун олигарх деп айтылган Илан Шорго тиешелүү. Мен ал кишини ФСБнин жүзү деп коем. Анткени көпчүлүк басылмалар Шордун Орус атайын кызматы менен тыгыз байланышын ыраттуу жана ишенимдүү далилдеп беришкен. Бул компаниялар тобу Кыргызстанда атасынын төрүндө жүргөндө иштешет. Кыргыз финансы инфраструктурасын пайдаланып, санкциядан буйтап миллиарддаган доллар алып өтүшкөн. А бирок президент Садыр Жапаров өлкөдөгү санарип активтерди өнүктүрүү деп жар салганда, аны Орусияга ыңгайлашкан инфраструктура эмес, өлкөбүздү өнүктүрө турган дымактуу долбоор деп сүрөттөгөн. Азалай Кыргызстан аймактагы криптохаб болмок. Азыр аны орусиялык компаниялар санкциядан качууга колдонуп жаткан айла жок. Эмне кыла аласың? Базар деген базар. Эгерде мындан президент Жапаров өзү пайда көрбөгөн болсо, балким буга мен дагы макул болмокмун. Бирок Жапаров өзү жекече пайда көрүп жатпайбы? Мисалы, Илан Шор сатып алган эки менчик бизнес жетти Жапаров кең кесир пайдаланып, менчигинде учуп жүрөт. Жакшы көрүнүш ошол. Ооба, жакшы эмес. Биз Кыргызстандын чоолгандуу схемага катыштыгы ушу менен эле чектелет деп ойлогонбуз. Чектелбесе да биз үмүт кылганбыз. Тилекке каршы андай болгон жок. Азыр эмне болду? The Open Source Center OSC деп аталган британиялык уюм A7 түзүмүнүн элге тарап кеткен миңдеген документтерин анализдеп чыкты. Алар аныктагандай, аймактагы криптохаб деген сөз айсбергдин учу гана экен. Анткени криптовалюта жана санарип векселден тышкары A7 тутуму негизинен кадимки эле классикалык эл аралык банктык акча которууларды SWIFT аркылуу жүргүзүп келген. Украинага толук масштабта бастырып киргенде Орусияны SWIFT тутумунан чыгарып коюшкан болчу. Азыр Орус мамлекети кайрадан буга Кыргызстан аркылуу туташып алган. Банктар аркылуу, компаниялар аркылуу, мамлекеттик түзүмдөр аркылуу. Мындай компаниялардын негизгилеринин бири Кыргыз Республикасынын Сода компаниясы. Бул экономика министрлигине караштуу компания, мамлекеттик мекеме. Сентябрда каттоодон өткөн. Негизги милдети эмне дебейсиңерби? Сөзмө сөз окуп берейин. Компаниянын максаты санкциялык номенклатура боюнча келишимдерди текшерүү, ош багыттагы товарлар менен схемаларга катышууга жол бербөө, ошондой эле санкциялык компаниялар менен операцияларды болтурбоо. Демек расмий, бул санкцияны айланып өтүүгө каршы күрөшүүчү компания. 2025-жылы майда Минкап АКШнын элчисине дагы Сода компаниясы финансылык жетүүлөм уюму болуп саналбайт жана санкцияларды айланып өтүүгө катышкан жактар менен байланышы жок деп ишендирген эле. Акыры баары тескерисинче болуп чыкты. Сода компаниясы A7 тутумунун эң ири төлөм түйүнү болуп чыкты. Ал аркылуу бери дегенде 8 миллиард доллар алып өтүшкөн. Ал эми A7 тутумунда болсо, компания болжол менен 14,5 миллиард доллар суммага арыз берүүчү катары көрсөтүлгөн. Сода компаниясынын расмий сайтын A7нин IT командасы тейлеген. Башкача айтканда, санкцияны айланып өтүүгө каршы күрөшө турчу компания дал ошол буйтоочу схеманын курамына кирген. Буга алардын сайтынын админдери Шордун кишилери болгондары далил. Эң коркунучтуусу бул миллиарддар же алардын сайты эмес. Эң коркунучтуусу бул буйрутма бергендер. Сода компаниясы чет элдик жеткирүүчүлөргө A7нин орусиялык кадрларынын атынан төлөм жүргүзүп кирген. Арасында дрон чыгаргандар, өзүктүк курал өндүрүү жана аскердик логистика тармагындагы компаниялар да бар. OSCнын баяндамасынан эки далилдүү мисал келтирейин. MG Float
Түндүк Корея жана Ирандан миллиондогон артиллериялык снаряддарды, башка ок-дарыларды Орусияга алып өткөн кемелердин ээси жана оператору. Бул кемелерге санкция салынган. Рустакт аскердик учкучсуз учактарды чогултуучу орус компанияларынын негизгилеринин бири. Кыргыз мамлекеттик компаниясы ушул дрондордун бөлүктөрү үчүн акча которгон. Транзакциялардын суммасы бери дегенде 13 миллион доллар. Төлөм кыргызстандык мамлекеттик банктар аркылуу өткөн. SWIFT менен баса белгилеп кетким келет. Бул жасалма адамдарга катталган кандайдыр бир жеке фирманын ортосундагы жашыруун көмүскө схема эмес. Бул министрлер кабинетинин токтому менен түзүлгөн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик компаниясы. Бул компанияда Европанын аймагында согуш жүргүзүп жаткан өлкөгө курал жарака деген компоненттерди сатып берген. Кыргызстандын өкмөтү болсо компания санкцияны айланып өтүүгө таптакыр тиешеси жок деп айткан. Бизге айтпаса дагы америкалык элчини ишендирген. А7-нин кардарларынын Кыргызстан аркылуу өткөн бардык сейф катырооларын ички тутум аркылуу VIP колдонуучулар тобу тескеп турган. ОСС уюмунун маалыматына караганда 2024-жылы ноябрда мындай VIP аккаунт Акылбек Усенбекович Жапаров аттуу кишиге ачылган. Ошол кездеги Кыргызстандын Минкап төрагасынын адашы. Кыргызстандын шайлоочулар тизмесинде аты, фамилиясы, атасынын аты дал келген мындай бир эле адам катталган. Же бул жөнөкөй дал келөбү? Андай эмеско. Анткени Акылбек Жапаров А7 тутумун өнүктүрүүгө өз аралашкан. Мисалы чет өлкөлөрдө соода компаниясынын туунду компанияларын ачууга жол берген түзөтүүлөргө ушул киши кол койгон. Тарап кеткен документтерге лайык А7 андан ары кеңейип, туунду компаниялары Венгрияда, Дубайда, Бразилияда, Бахрейнде, Монголияда, кийинчерээк балким Грузия, Азербайжан жана Оманда ачылышы керек болчу. 2024-жылы декабрда соода компаниясы Венгрияда өзүнүн дагы бир компаниясын каттаган. 2025-жылы январда Бахрейнде. Мындай ачылыштарга президент Садыр Жапаров өзү учуп барып турган. Банкирлер менен жолугуп, кызматташууну сунуштаган. Эсиңерде болсок, Кыргызстан супер президенттик өлкө. Жапаров өзү конституцияны өзгөртүп, аткаруу бийлигин толугу менен өз колуна алган. Эми бир суроо. Жогоруда айтылган көрүнүштөрдү президент билчү беле? Бул риторикалык суроо. Ушул жерден дагы бир мыйзам ченемдүү суроо пайда болот. Эми ушундан кийин Европа, АКШ, бүткүл дүйнө Кыргызстанга кандай мамиле кылышы керек? Биздин чиновниктер, анын ичинде Жапаров, биз суверендүү мамлекетпиз. Өзүбүз туура деп эсептегенди кылабыз. Бул биздин укугубуз деп айтканды жакшы көрүшөт. Бул абдан туура аргумент. Эч ким каршы эмес. Санкция бул аскердик бастырып кирүү эмес. Же болбосо чет өлкөдөгү мамлекеттик менчикти камакка алуу эмес. Санкция бул башка мамлекеттер, ушул өлкө, анын компаниялары, банктар менен карым-катыш кылгыбыз келбейт деп айтканы гана. Биздин компаниялар менен биздин бизнестарга буларга жолобосун дегени. Болду. Бул алардын укугу. Демек Жапаров этикага байланышкан чечим кабыл алган. Анын оюнда Кыргызстан Европанын борборунда согушуп жаткан Орусияга курал жарак сатып алууга көмөктөшкөнү нормалдуу. Ал эми Европа өлкөлөрү муну нормалдуу деп эсептебейт. Алар чыгарган микросхемаларды, станокторду жана компоненттерди Орусия согушка пайдаланышын каалашпайт. Ушул себептен алар Орусияга санкция салышкан. Ушул себептен Кыргызстан бул дубалдын жыртыгына айланганда бизге каршы да санкцияларды сала башташты. Бул дагы алардын логикасы, алардын укугу. Ооба, батыштын санкциялары бизге оор келет. Бирок көнүп кетебиз. Мени башка нерсе тынчсыздантат. Мына бул Орусия, ал Украинага кол салды. Бул Беларус. 2022-жылы булардын аймагы аркылуу орус куралдуу күчтөрү Украинанын аймагына өткөн. Кече жакында Украинанын президенти Владимир Зеленский, Беларустун лидери Александр Лукашенкова муштум кезеп, орус дрондору Киевди көздөй учушуна жардам берген чек арадагы ретранслятор үчүн Беларус аймагына сокку урабыз деп эскертти. Зеленский президент Жапаровка эмне деши мүмкүн? Өзүмө ойлонсомор, Кыргыз компаниясы аркылуу жугуртургөн миллиард долларга Орусия курал жарактын компоненттерин сатып алганы бүткүл дүйнөгө тарап кетти. Ал куралдан Украинанын эрин кырып жатышат. Жай тургундарында, өлкөсүн бастырып кирген душмандан коргоого милдеттүү болгон аскерлерин дагы. Зеленский Лукашенко чек арадагы ретранслятор үчүн эскертүү берип жатса, мамлекеттик ишканалары аскердик дрондун компонентин сатып алууга көмөктөшкөн өлкө жөнүндө кандай ойдо болду экен? Жапаровду түздөн-түз коркутканга чейин жетпей эле койсун. Же Украина, Кыргызстандын экономика министрлигинин имаратына дрон жибергенден Кудай сактасын. Аны Украинанын президенти өзү чечет го. Болбосо Кыргызстандын негизги союздашы Орусия, Украин дрондорунан башканы турбай өзүн коргой албай жатпайбы?